Туған күніңменен, туған күніңменен чопа, туған күніңменен. Kızım, biz seni менен сыймыктанабыз. Ушул жашыңда көп ийгиликтерге жетиштиң. Мына квартиралы болдуң дегендей, Biz seni менен сыймыктанабыз. Туылган күнүң менен алтыным. Албетте сыймыктанабыз. Бирок небере жытын жыттасак да жакшы болот эле. Ооба. Апа, бардыгы өз убагында болот. Албетте өз убагында. Бирок эми адам баласына жалгыз бой болгон жакшы эмес да кызым. Туурабы? Үй бүлө деген бул кут, бакыт. Ошол бакыттын даамын сезсин деп атам да сени. Эми иштеген жакшы түшүнөм. Бирок иш кечкисин сага үй бүлө болуп бербейт да кызым. Туурабы? Болду койдум. Кел чай. Ошо, жакшы отурдук Қыздар, менде жаңылық бар да. Не жаңылык? Айтчы, жаңылыгыңды. Мен турмушка чыгайын деп атам. Кичке чыдабадым. Сонун шекекти карасаңыз. Кыздар билесиңерби? Бакыт менин колумду сураганда сүйүнгөнүмөн өлүп кала жаздагам. Айка, мен абдан кубанычтамын. Деги ажырашпагыла. Болбосо менде болуп эки бала менен калып каласыңар. Койчу Жека. Койчу. Мөлтүргөн сонун эгиз балдарың бар го? Ошодо. Кыздар, баарыбыз эле бактылуу болсок экен, Буюрса бактылуу болобуз. Кыздар эң негизгиси ар бир нерсенин өзүнүн бакыты бар. Мына Айкага предложение кылды. Айканын бакыты. Сен бактылуу жубайсың, алда бакыт. Сен сонун мутурган балдарың бар, сен бактылуу энесиң. А менин бактым жаңы проект. Рахмат. Эң негизгиси ушундай кубанычтуу күндөр көп болуп, биздин жашообузда бактылуу бололук, Сүйүнүп эле жүрөлүчү. Сүйүнүп эле жүрөлүчү. О, балам. А мына азыр барам. Мына чыгып атам. Кыздар, мен кете бербеймби? Болбосо балдарым азыр үйдү үч көтөрөт. Кой, мен да кетейин. Бакыт 300 жолу СМС жазыптыр. Мен аны жыйнаштырайын бакты. Анан Нурик да күтүп калыптыр, мен эле чыга берейин, Башы бош болгон кандай сонуңардар? Мени эч ким шаштырбайт. Жакшы айттың. Бул идиштериңди өзүң эле жууп аласыңбы же кандай? Жок, азыр эми посудамыйчы машинаны. Мынакей карагылай. Чолпонс кална. Эгер ушул иштер ишке ашып кетсе, Оштун филиалында кошсок жакшы болмок. Ооба. Ошто Назира бар да, ал мыкты кызматкер. Ал иштебей калган. Кантип? Ал Назира деген мыкты күйөөгө чыкпады. Ал эми иштебей койсо да болот. Күйөөгө тийген ошол да мыкты болмок беле. Койгончу Чолпон Аскардына. Сиз деле турмушка чыгып кетесиз. Болду анан биз дагы жаңы архитектор издеп калабыз. Үй бүлө менен карьеранын ортосунда тандоонун кереги деле жок. Саламатсызбы? Саламатчылык, жакшы иштеп атасыңарбы? Ооба. Чолпон сизге жаңы заказдар келиптир, көрдүңүз да? Ооба. Карап көрөйүн. Жаңы идеялар бар эле. Мыкты кызматкер. Сиз мындай темп менен иштесеңиз тез эле көтөрүлөсүз. Рахмат. Тамашасы жок айттым, анан сүйлөсө эле. Жакшы. Кандайсың, Жандос? Жакшы. Каяктан силер? Ой, тиги, келди. Эме? Ой, Тилек дем алыш күнү тиги балдарды чоң энесине алып барып келейин дегендер. Ушул жерден жол калдырып койгонбуз. Деги жакшысыңарбы? Балдар үчүн эле сүйлөшпөсөк, болбосо чоочун эле кишибиз бири-бирибизге. Аябай өкүнүчтүү ушундай сонун мутурган балдар туруп ата энеси чогуу болгону. Эч нерсе эмес. Окшошкон бөжөктөрүм бар менин. Мороженое жейсиңерби? Жейсиңерби? Ооба. Сизге мүмкүнбү? О, апа. Кызым,
мен шаардамын. Бүгүн сеникинде болом. Үйдөсүңбү? Жок, азыр барып калам апа, азыр. Кеттиңби? Папам келатыптыр. Барып Салам тосуп айтып алайын. коеюн. Ооба. Макул, жакшы. Ладно. Пока. Жакшы тургула. Баса апа, ал күнү сиз рецепт менен пирогду жасабадыңбы? Өлө сондамды болду. Ой, ушундай сонун кызым бар да. Тамагы да даамдуу, качан келбейм, үйү да жыйналуу. Мунун баарына кантип жетишип атасың бала? Бирок бир нерсеге таң калам. Азат эмнеси менен жакпай калды сага? Апа, коюңузчу ушу Азатты. Жашы 35ке чыгып алып, иштеген жумушу жок. Тамашалап эле ар кайсын эле сүйлөй берет экен. Же ата-энесинин мойнунда отурат ушу күнгө чейин. Андай вариант мага жаккан жок. Болуптур эми ал жакпайт экен. Ата-энелерчи. Айсалкындын баласы жакшы эле жигит го. Иштейт, заңыраган үй салды. Бирок кочкордо. А менин жумушум Бишкекте. Тем более экөөбүз бири-бирибизди жактырган жокпуз. Баса. Баягы менин Гүлмира деген курбум эсиңде? Ошонун сонун энеси бар. Иштейт. Акчаны да очойтуп табат. Сени багат ал. Апа, ушу давай поженимся деген программаңызды жапсаңыз болот. Эми таанышып койчу эми суранам. Суранам. Жок. Акыркычы. Акыркы жол. Акыркы жок. Жигим чай бар эми. Алло? Ооба апа. Чопа, бүгүн свиданияга барарыңды унуткан жоксуңбу? Свиданияны жок, унуткан жокмун апа. Бартам, мынакей бартам. Пробкадамын. Ага. Кечиресиң, кечип калганмын. Жумуштан армалып калдым. Тырмак жасоого капризный клиент келип калдыбы? Жок, мен салонда иштебейм. Мен архитектормун. Архитектор? Ошондо сиз үй курасызбы? Архитектор бул имараттардын проектисин, интерьерин негизинен эле кызыктуу кесип. Ошондо сиздин кесибиңиз жакшы киреш алып келеби? Жетиштүү, ооба. Бирок башкысы акча эмес да. Эң негизинен бул өзүңдүн кесибиң менен алек болуу. Өз сүйгөн кесибиңди, билимиңди, жөндөмүңдү колдонуу. Негизи киреше деген пассивный доходко айландырыш керек. Аял киши үйдө отуруш керек. Балдары менен алек болуш керек. Менин оюмча. Кээ бирөөлөрүнө ыңгайлуу вариант ооба. Ал эми кээ бирөөлөрүнө өзүң кесибиңде туруктуу, такшалуу маанилүү. Үй иши менен да кесибин алып кетсе болот да, бирге турабы? Сиз ошондо офистен ар дайым кеч чыгасызбы? Болот, кээде, ооба. Көрдүңүзбү? Күйөөнү ким үйдө ысык тамак менен тосуп алат? Ким үйдө жолдошун күтөт? Менин оюмча, аялдын орду офис эмес, үйдө. Алло, апа? Алло, кызым, кандайсың? Жакшы. Кандай болду свиданиең? Бекжан кандай жигит экен? Жакшы, бирок кичине бири-бирибизге туура эмес келет экенбиз. Жакшы болсо, эмнеси жакпайт? Кызым, уксаң мени. Майда чүйдөгө көңүл бура бересиңби? Канчага чыкканыңды унутпасаң, жаш секилек кыз эмессиң. Ладно, апа, анан сүйлөшөлүккө, жумушка шашып аттым эле. Кандайсың алтын десе? Той менен такыр
туура эле жоголуп кеттим го. Кечки ресторандар кыдырдык, кичине бир экөөнү байкап койдук, ал жери нормально. Анан азыр чакыруулар таратып атабыз. Мен ушу тортту тандаганда кыйналам деп ойлогон эмесмин да, карасаң баары эле сонун көрүнөт. Жордон берип кой. Давай, ачы көрөлү. Карасаң баары эле сонун. Ушу Нурике жолукканыма өлө эле кубанычтамын да. Мен өлө сүйдүм. Эмнеге эрте жолуккан жокмун дейм да. Алтыным, силердин бактылуу болгонуңарга мен аябай кубанычтамын. Сен дагы мага окшоп кичине мындай сүйгөндү табып, бактылуу болушуңду каалайм. Алтыным, мен бактылуумун. Буюрса бир күн келет, мен да бирөң колуктусу болом. Ошол күн качан келет? Кичине талабыңды ылдыйлат да. Айсулуу. Ал деген аябай мен үчүн ушундай кадам. Жөн эле бир жолуккан эле адамга баш кошо бербей, өзүмдүн жан эргемди тапкым келет. Ооба десең да, бирок ошол талаптарың кичине ылдыйлатып, сен такыр эле китептерди окуп алып, принцти күтүп отура бересиңби? Кеп ал бийик талаптарда эмес. Кептин баары ошо баш кошкон адамың менен түбөлүккө жашоо. Анан ал менен урушуп күнүгө, оюңар эки башка, көз карашыңар башка болуп атса, кантип жашайсың? Ажырашуу жөнүндө ойлогум да келбейт. Андан көрө жалгыз жүргөнүм жакшы. Очу кандай экен? Мына ошо сонун болду, Тетик гүлдү. Ай кызым. Бекжанга мүмкүнчүлүк берип туура кылдым. Бекжан жаш жигит. Жаш жигит. Ортобуз 10 жаш экен го. Эми жаш курактын кичүүсү, улуусу мааниси деле жок да кызым. Маанилүү деле эмес, бирок анын оюнда аял офисте эмес, үйдө отуруш керек. А балким ал туура айтып аткан чыгар. Ал деген өзү жакшы иштейт экен, акчаны да көп табат экен. Анан сен иштеп эмне кыласың? Апа, мен акча үчүн иштеген жокмун да. Сиз билесиз да, бул менин 3-класстан берки кыялымды. Ошол эскиздер, проекттер. Мен жумушумсуз жашай албайм. Ооба, кызым, ооба. Үй бүлөсүз жашай бересиң, Апа! Чолпон, Да, Исек Жумакадырович. сиз мага келсеңиз. Жарайт. Чолпон, акыркы проект кандай? Буюрса жакшы тапшырдык. Жумушчулар ишке киришип башташты. Эң сонун. Сиз биздин фирмада иштегениңизге канча жыл болду? 6 жыл болуп калды. Сиз бизге жакшы жыйынтыктарды көрсөттүңүз. Чын айтам, сиз жакшы кызматкерсиз. Менимче, сиз дагы алдыга чоң кадам таштадыңыз. Себеби торговый центрдин курулушуна сиздин проект грант утуп алды. Куттуктайм. Чын элеби? Бул 2 жылдык контракт да. Албетте. Ошондуктан шашыштын кереги жок. Өтө чоң жоопкерчиликти талап кылат. Көп убактыңызды алат. Демек, шашпай ойлонуп, туура чечим чыгаруу керек. Жарайт. Түшүнөм сизди. Алло? Алло, Чолпон кандай? Бүгүн кечинде жолуп бир жака барып келбейлиби? Жакшы, макул. Ага. Коллеги, сүйүнчү. Буюрса жаңы курулуш проектте иштейбиз. Албетте жоопкерчилик аябай чоң, бирок мы справимся, правильно? Эмне биринчи жолу иштейбиз? Мен азыр аябай шашылып атам. Баарын эртең сүйлөшөбүз, даярданабыз. Чолпон Аскарова ушул проектке иштей турган болсо, точно турмушка чыгат. Точно. Жаракын. Дагы корейский болупчу. Ошону айтсаң, эртеден кечке жумушта жүргөн аял кимге кереги бар дейм да? Мисалы үчүн мага Чолпон Аскаровна келип сага турмушка чыгам десечи.
Мисалы любой эркекке үй жайда караган, мындай оокат кылган аял керек да. Оодай. Чолпон билесиңби? Мен жөнөкөй адаммын. 20 жашта болсом бир жөн эле. Убакытты коротуп эмне алабыз? Менин оюмда, кыялымда балалуу, үй бүлөлүү болсом деп кыялданам. Үйдө ысык тамак, күткөн балдарым, аялым болсо деп. Мен ойлоп атам, сен деле оюң ошондой болсо керек. Мага турмушка чыкчы. Кыздар, Соны кийип көрсөңүз. кийип көрөйүн, э? Ооба, давай кийип. Балдарыңыз чоңоюп калдыбы? ооба Кандай жүрүшөт? жакшы Канчага чыгып калды? 4кө чыктык. Силерге дагы ошондой игиз балдарды каалайм. Буюрса. Кыздар, Бекжан мага предложение кылды. Анан сен жооп бердиңби? Мен билбей атам. Чоопа кандайча билбей атам. Же мен сенин колуңду сурагандар толтура болуп атабы. Ошону айтсаң, Бекжан деген тим эле сонун бала го, сен үчүн баарын жасайт. Кыздар. А негиз алгандай? Ким? Ой, Бекжан. Мына, кыздарды көрдүңбү? Турмушка чыгарда канат байлап, алып учуп калат. Сенин кебетең антет. Чика. Мен өзүм түшүнбөйм. 30га деле чыктым. Бирок бир нерсени күткөндөймүн да. Балким чын эле планкамды жогорултпай ылдый түшүрсөмбү. Кичине бир нерсе тоо деп. Бекжан негизи жакшы эле. Ой, мен сени түшүнүп турам, Чопа. Мен деле турмушка чыгарда ар ким чала берип, тааныштарым чала берип, ой, турмушка чыкпайсыңбы деп. Анан кийин тилекке жолукканда ата-энем ай көкөлөбөй жерге түш деп ошондо болгон 22 деле болчумун. Башка бирөө жолукпай кала тургансып макул деп койгом. Анан апам ай эч нерсе болбойт. Кийин сүйүшүп, сиңишип кетесиңер деди. Өзүң көрүп турасың го. Сүйүшпөй да, сиңишпей да калдык. Алтыным, сага айтар кеңешим, жүрөгүңдө сүйүү жок болсо, шашылбай эле турганың жакшы. Кандай болду кыздар? Сонун. Эми мага чачты мондай сонун жасаган парикмахер керек болуп атат да. Мен таанышым бар. И визажист, макияж жасаган. Табабыз. Анда мен даярмын. Кызым, Көлөккө, мен сен үчүн аябай кубанычтамын. Сен ушундай сонун кожойке, анан эне болосуң, э? Буюрса. Сиздин келгениңиз жакшы болду. Эртеңден баштап свадьбага даярданып баштайлы. Кудайга шүгүр, балам, Кудайга шүгүр. Жумуштагыларың эмне деди? Аларга айта элек. Кызым, сен бир ызыктай болуп турасың да. Апа, сиз жаш кезиңизде эмне кыялданчу элеңиз? Жаш кезде истейинби? Ооба. Бухгалтер болгондо эңсечүмүн. Кагаздар, отчеттор, накладнойлор мага аябай жакчу. Мектепте отурганда өзүмдү бухгалтер катары элестетип, анан тайнеңдин очкисин кийип алып, өзүмдү бухгалтер сезип, кагазды бияктан алып, бияка коюп, бияктан алып, бияка коюп.
эмнеге кыялыңыз ишке ашпай калды? Качан? Кайсы убакта? 18-ге чыгарым менен атаңды жолуктуруп калдым. Атаң кычыраган жашынакай жигит болчу. Алам деди. Үйдөгүлөр болсо жакшы жигит экен тий деди. Тип кеттим. Турмушка чыккандан кийин сен боюма өтүп калдың. Андан кийин бир топ жылдан кийин иниң боюма өтүп калды. Андан кийин көкүрөк күчүгүм пайда болду. Анан кыялдын бардыгы алыс калып калбадыбы? Кызым, сен турмушка чык эле чык деп мажбурлаганым үчүн мен кечирчи. Опа. Негизи үй бүлө жакшы, турмуш курган жакшы. Бирок мага сенин бактылуу болгонуң маанилүү. Бекжан экөөңөр бактылуу болосуңар деп ишенем. Бардығын сүйлешіп қойдым. Бардығын даярдадым. Ресторан даяр, тамақ ашы даяр, сервиси даяр. Бөлім иштейт, скидка да кылып берем деди. Андан сырткары той бүткөндөн кийин путешествиені жөн эле коелу. Гилейген үй салалы, ошол жактан жыргайлы. Айтпадым эле тиги шаардын чекесинде участок алып койгон деп. Кудай буйрса ошол жака үй салабыз. Андан сырткары өзүбүздүн коро жайыбыз болот. Бала чакабыз болот, огородубуз болот. Ошонун баары менен сен алек болосуң. Сен жумуштан кетем деп айттың? Кетем деп? А мен жумуштан кетейин деген оюм жок. Койчай. Бала чаканы ким карайт? Көрө кат, үй, түйшүк. Анан экөөбүз дагы балалуу болобуз. Жумуштун эмне кереги бар? Бекжан, сен менен кеңешкен жоксуң да. Койчай, майда чүйдөн нерсени эми сен менен кеңеше бермек белем. Андан көрө кел тиги нарындан келген конокторду жайгаштыруу боюнча ойлонуштуралы. Кайка жайгаштырасың баарын? Жок. Мындай болбойт. Не болбойт? Эми нарындан коноктор келбей эле койсунбу? Же эмнени айтып атасың? Түшүнгөн жокмун. Мен сага баш кошо албайм. Не? Тамашабы? Же мен сен менен кеңешпей койгон үчүн ошон үчүн айтып атасың? Же башкабы? Кеп анда эмес. Кеп экөөбүз эки башкабыз. Сен мен үчүн мен үйдө отурганымды, үй тиричилик кылганымды, балдар менен үйдө отурсун деген чечип коюп турсуң, мен жок эле. А мен ага азыр даяр эмесмин. Мен азыр өзүм ушунча жылдан бери кыялданып келген кесибимди таштап сала албайм. Мен да үй бүлөлүү болгум келет, бала күткүм келет. А бирок ишимди кошо алып кетким келет. Акча үчүн эмес. Өз кесибим менен коомго пайда келтиргим келет. Түшүнөсүңбү? Түшүнбөйм. Сен ал жумушка эмне эле жабышып алдың? Ал акчаны мен сага алып келип берем деп атпайм. Бүт сага даяр. Сага эмне керек башка? Экөөбүз бакытты ар кандай түшүнөт экенбиз. Үй бүлө куруш үчүн эки адам бир багытта көз караш керек, туурабы? Сен жакшы адамсың. Буюрса, сен өзүң кыялыңдагы жерге үй саласың, өзүң кыялыңдагы жакшы кызга жолугасың, чогуу бактылуу болосуңар. Ал эми менин бактым бул өзүн жан дилимдей адамды табуу. Экөөбүздүн көз карашыбыз бир, бири-бирибизди сүйүү. Мен сени сүйбөйм. Сүйө албайм. Кызыксың чопон. Өзүң жашың 30-та, бирок секелек 20 кыздагыдай эле сүйлөйсүң. Ал нерсенин баары кереги жок. Азыр жашоону мындай реалдуу караш керек. Сүйүү анан келет. Көнүп кетесиң. Бекжан, мен сени менен ушундай коштошконуман кечирип кой.
бир эле супермаркет 2 аптека же 2 керек. Давайте аптеканы жака салалы дагы. Жок, 1200. ийгиликтер барбы Чолпон Аскаровна? ооба буюрса жакшы, ошо концепцияны талкуулап жатабыз. Эң сон туура чечим кабыл алдыңыз. Рахмат. Чыгаша болмойын, киреше болбойт. Сиз үчүн бул проект келечекке кенен жол ачат. Ал эми караңызчы, жакшынакай кесипкөй команда менен иштешип жатасыз. Ал эми техникалык дизайнер жакында келет, силердин командага кошулат. Жакшы. Андан камсанып алгыла. Жарайт, иштей бериңиздер. Так, ошондо кайсы чечимге келип токтолуп Биз эле койбойлубу? Ой, кечиресиз. Сизди алагды кылайын деген эмесмин. Мен дагы мындай чертеждер менен кызыгам бала кезде. Сиздики? ооба. Мүмкүнбү? Мүмкүнбү? Кызык. Сиз профессионалсызбы? Мен архитектормун. Эң сонун. Эгер каршы болбосоңуз, кичине кененирээк айтып бербейсизби? Алло. Ооба, бартам азыр. Ага. Кечиресиз, мен кетишим керек. Сиз менен дагы кичине сүйлөшөйүн дедим эле. Сиздин чертеждоруңуз менин жүрөгүмө чок салды. Жашаганбыз. Чолпон Аскаровна. Кечээки мен айткан техникалык дизайнер келди. Таанышып алла, Канат Тилекович. Таанышканга кубанычтамын. Чолпон Аскаровна. Эки адам өз ара макулдашпай туруп жолго чыгабы? Анын сыңарындай турмуш куруу жолунда да экөөнүн ою, дили, максаты бир болуу эң зарыл.